Мына ушундай үмүтүмүздүн дейт. Караңыздарчы, ар бир адамдын үмүтү болуу эле бул ар бир адамга насип этсин дейли. Негизи эле мына ушундайдын болуу өзү дагы бир чоң бакыт экен. Албетте, деги эле үмүттөр үзүлбөсүн дейли. Эгерде үмүттөр жанып турса, баарын биз багындыра алабыз деп айткым келет. Ал эми көрүүчүлөрүбүз дагы сезип калгандыр. Кесиптешим экөөбүз жакын отурганда, демек биздин куттуу студиябызга дагы бир жаркылдаган жылдыз келди деп айтсак болот. Анда бүгүнкү көрсөтүүбүздү дагы да болсо шаңга бөлүп, өзүнүн мукам үнү менен көпчүлүктү суктандырып келе жаткан, көп жылдар бою маданият тармагында комузда кол ойнотуп, ошону менен катар эле көптөгөн комузчу жаштарды дейбизби тарбиялап келе жаткан биздин Нур Капарова эжекебиз атайын Бишкек шаарынан бизге келип калган. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Маналарыңыз кандай? Абдан сонун кайрадан Жалал Абадка келип, бул жактагы бир туугандарды көрүшүп, экран аркылуу жүз көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Ооба, негизи эле ошол сизди атайын Бишкекте көп жүрүп калганыңыздан биздин Жалал Абад туугандар менен дагы көрүшсүнчү деп атайын чакырганбыз. Чарчабай аман эсен келип алдыңызбы? Жакшы, рахмат. Негизи Жалал Абадка келгениңизде кандай бир элестер болуп атат? Кандай сезимдер болуп атат? Эми Жалал Абад мен үчүн өзгөчө шаар, себеби Жалал Абадда жаштыгым өттү дегендей. Анан Жалал Абад жаштардын шаары, биз бала кезектен бери эмне жаштардын шаары Жалал Абад деп аябай популяр. Ошону биз калтырганбыз деп. Бул жака келгенде ошо өзгөчө бир өзүмдү өзгөчө сезем. Баягы жүрөгүмө жакын шаар деп эсептейм да. Негизи эле Жалал Абад, Ош, деги эле Кыргызстан эч жерге алмашылгыс жер деп. Бирок өзгөчө Жалал Абад деп коебуз. Өзгөчө. Жаштык өткөн баары бир башкача да. Ошол жаштык кезиңиздерде мисалы көбүрөөк кайсы ырларды ырдачусуздар? Мен ушу жаш кезекте көп ырдашчу эмес экенмин да. Кайра, көбүрөөк комуз ойночумун дейсиз. Ооба, биз анда ырдашчу эмес экенмин. Мындай көп маани берген эмес экенмин ырдаганга, анан кийин эле ырдап калдым. Негизи эле жалпы эле чыгармачыл инсандардын баягы эгерде аспап ойной турган болсо, дал ошол аспабы өзүнүн сырдашы болуп калат экен. Бул инсандар ошол мисалы эжеке комуз менен сырдашып, жакын курбуда тоспой кое берет экен. Сизде деле ошондойбу негизи? Канчалык деңгээлде комуз сиз үчүн баалуу? Комуз бул бир эле сырдашым эмес, мен үчүн бул жан жолдошум, комузум деп эсептейм да. Комуз жок, мен өзүмдү элестете албайм. Ыңгайсыз болуп комуз кармаганыңызга канча болуп калды? Жада калса, жана тойлордо микрофон кармап ырдап калсам, колдорумду каяка катышты билбейм. Бул жок болсо өзүмдү мындай жетимсиреп, жалгызсырайм да, албетте. Канча болду анан бул сиз менен жүргөнүнө? Мени менен жүргөнүнө 82-жылдан бери жүрөт. Экөөңүздү. Караңыздарчы. Негизи мындан башка да комуздарыңыз барбы же бир гана ушулбу? Комуздар бул жашка келгечекте албетте ар кандай комуздар болду. Бирок бул комуз дагы өзгөчө комуз. Менин бир жакшы күйөрманым деп койсом болот. Ошо күйөрманым белек кылган, тапталган жакшы комуз. Азыр учурда ушуну колдонуп келе жатам. Анан бирок комузду жыйып албайм. Эгерде менин комузум бирөөгө жагып калган болсо, ошол эле шакирттеримен, ошол эле албетте мен да белекке берем. Анда демек мындай эле бир күнү болсо белек. Эгерде эси чыгып калса, албетте белекке берем. Мындан жакшысы буйруп калган болсо, албетте. Бул комуз азыр сизге тарынды. Сүйүнүп атып. Жан жолдош тарынбайт. Себеби жакшы ошо аздектей турган, аспапты аздектей турган инсандын колуна түшсө, анда эч качан таарынбайт. Себеби бул комуздун деле жаны бар. Кадимкидей бул сезет, туят дегендейчи. Ооба. Негизи эле баягы окумуштуулар дагы айтып коет го, эгерде сен билгениңди билбеген адамга үйрөтпөсөң, демек сенин билимдүү экениңден эмне пайда деген сыяктуу эле. Чындыгында дагы бир комуз сүйгөн, комузду бапестей турган адам болсо, ушул комуз аркылуу балким мыкты комузчу чыгып кететтир дагы. Ооба, азыр учурда мындан мурунку комузумду белекке кылдым эле. Даражан деген кыз азыр Францияда. Мен ага Италиядан белек кылдым. Францияга алып кеткен. Чертип, сүйүнүп жүрөт. Акыбалымды сурап дегенде. Италиядан деп калдыңыз. Ошондо ушул чыгармачыл жааттан эле башка өлкөлөргө дагы барып келип жатасызбы же кандай? Эми баягы ар бир кесип ардактуу дейт. Азыр окууну бүтүп алып эле жаштар диплом ошол жерде калып кетип атпайбы? Биз ошо учурунда окудук элек. Ушул комузум мындайча айтканда менин тамагымды таап берип атат. Жашоомду көрүктөп атат. Өмүрүмдү кооздоп атат, өмүрүмдү улантып атат дегендей. Ошондой эле кайра сиздерге окшогон далайларга жакшы маанай тартуулап келе жатам да. Анан комуз жөнүндө айта берсек түгөнгүс дегендей. Анда келиңиз, анда жакшы маанай тартуулайлы. Комуздан бир жакшы жагымды чыгармак байлы анда. Негизи эле комуздун күүсүн сүйбөгөн кыргыз эмес. Албетте. Анда мен сиздерге азыр
Сабатар Исаков деген агайыбыздын Сагындым сизди деген чыгармасын келтирем. кеттик анда. Сагындым сизди, сагынган менче болбосур, сагыныч мыжы жүрөктү эркин койбостур. Сагындым сизди, күстүнүп калган жүзүмөн, мүнөзү жумшак, күмүш чач менен жандосум. Ой, жандосум. Сагындым сизди, энесин күткөн баладай. Сагындым сизди, жашыңыз канча карабай, күткөндөр күтөр, аз эле күтөр көп болсун. Менчелик сизди, күтпөстүр эч ким тажабай. Ой, тажабай. Ишиңиз татал, жараткан аны колдосун. Сүйгөндөр билет, сүйдөн эрит коргошун. Сүйгө сизде убакыт жогун билсем да, сагындым сизди, сагынып жүрөм жандосум. Ой, жандосум. Сагындым сизди, жандосум. Рахмат, азаматсыз. Кандай сонун негизи эле эх чиркин бүтпөс экен бул ырлар дегендей эле болдук окшойт. Албетте, негизи эле мына ушул эжик айтсаңыз, ушул даражага келгенче канча кыйынчылыкты басып өттүңүз, кандай бир татаал турмуштар орун алды? Келиңиз, бир тарыхка кайрылып көрбөйлүбү? Эч бир нерсе жеңил келбейт негизи. Чыгармачылык жаатында айтып атасыңарбы? Ооба, чыгармачылык жаатта. Эми чыгармачылыкта албетте изденүү болбосо жемиш болбойт. Мисалы, бир ырды деле ошол репертуарга кошуш үчүн алар менен ооруш керек. Алардын ар бир строчкасында жашаш керек. Анан жан дүйнөгө сиңириш керек. Анан кийин ошону кайра элге бериш керек дегендей. Сөзсүз эле баягы ырды жаттап, оонду жаттап деле кыйкырып коюш керек эмес да. Ошон үчүн мен ойлойм, ар бир чыгармачылык инсан ошол ким кандай даражага жеткен болсо, ошонун баардыгы изденүүнүн негизинде келип атат деп ойлойм. Ал эми мына ушул чыгарманы тандоодо сиз көбүрөөк эмнеге басым жасайсыз? Кантип тандайсыз? Чыгарманы тандоодо мен биринчи сөзүнө, биринчи оонуна, анан көңүлүмө жакпаса деле ыр жаттабайм. Качан көңүлүмө жагып, ооруп калам, ошондо жаттайм да. Анан андай ыр менин акылыма да тез эле кирип кетет. Анан эгер кээде болот баягы чокурдаш керек болуп же ушундай болуп калса, жаттай албай эле кыйналам да. Эгерде купулума толгон ырлар болсо, сөзсүз түрдө жаттайм. Ооба. Анын үстүнө баягы азыр көптөр өзүмдүн баягы чөйрөм бар го. Анан суранышат. Суранганда кээде ошо суранган ырды жаттаганга туура келип калат, бирок баягы өзүңө жаккан ырдай болуп бербейт да. Канаттан албайсың. Канаттан албай каласың. Но бирок көңүл үчүн аны дагы жаттап ырдашка туура келет. Кантсе дагы бирок жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет. Албетте баягы өзүм дагы кээде илхам келип калганда ыр жазып, оон жазып коймойм бар да. Анан эми
угармандардын ар биринин каалоосу ар башка. Мисалы мага жаккандыр балким башка бирөөгө жакпайт дегендей. Ошон үчүн баягы жакшы ыр эгерде сөзү дагы жакшы. Кээде ушундай болот, оону менен сөзү дал келип калат, бири-бирине жуурулушуп калат, камырдай болуп. Мына ошол ырлар сөз багы жүрөктөн жүрөккө жетет деп ойлойм. Анан эжеке мына ушул ыр демекчи айтып калдыңыз да, анан үмүтүмсүн деген ырдын тарыхына кайрылайлычы. Кантип тандап калдыңыз эле? Анан сиздин көп ырларыңызга деле клип чыгып экен, мына ушул үмүтүм деген ырыңыздын клипи да тартылган экен. Мына ушуга толугураак кайрылып өтөлүчү. Үмүт эчелекпи? Эми тирүүлүктө бул үмүт менен жашайт да. Үмүт түзүлгөндөн кийин уже жашоонун түгөнгөнү ошол деп эсептейм. Анан эми курдаштарым айтып калды, нуур ушундай бир сонун ыр бар экен, ошого сенин гана духуң жетет деп жанан. Чындап эле карап уксам, сөздөрү курч экен. Анан агай Бишкекте турат, анан чалдым агайга. Чалып ушундай ырдайын дедим эле ошол ырыңызды. Өзү ошондой жарыялаган экен да, ким ырдай алса деп жанан агайга бардым. Ырдап жүрөсүңбү, ырдадың беле дейт. Анан мындай ырдап жүрөм да, бир-эки ырым уксам, кыйын, сен сонун ырдайт турбайсың да. Анан агай мени үйүнө ичти барып, баласына ойнотуп берип, анан бул ырды берди. Бергенден кийин 1 жылча баягы дайындалып жүрдүм. Анан кийин ырдап чыктым. Демек 1 жылдык даярдык менен бул ырдын эми баягы мындай сааты чыккан ошол болду да. Анан Москвага кетип калдым аңгычактан. Акылбек Айтиев деген өтө жакшы инсан, таланттуу инсан. Ошол киши аранжировкасын жасап берди эле. Анан кийин бул клиптин тартылышы деле жалаң эле өзүмдүн шакирттерим, подружкалар, курбу курдаштар, бала чака менен эле тартылып калган. Мындай өзгөчө деле каражат деле кетирген жокпуз. Өзүбүз эле мындай баягы биринчи алгачкы деп коеюнчу, алгачкы кадам болду. Анан андан бери дагы деле ырлар жаратып атам. Кудай буйрса жакында ушул быйылкы жылга план коюп атам эми. Көп клип тартам деп. Клип тартам деп, эми неберелериме тартайын деп атам. Жогоруда айтып калдыңыз, шакирттерим клипке түшкөндөр депчи. Негизи шакирттериңиз боюнча кеп курбайлыбы? Канча шакирт тарбияладыңыз бүгүнкү күнгө? Шакирттерим деп айтсам 8ден 80 жашка чейинки шакирттерим бар. Азыр учурда баардыгы тең жылдыз болуп кетпесе дагы, бул комузду ошо эмне билсем ошону үйрөтүп келе жатам. Ошол эле жана айтып өтөйүн, Италияга барганда комузду колуна кармап көрбөгөн биздин мекендештерибизге 7 ай бою комуз үйрөтүп, 3 күн үйрөтүп, анан ансамбль кылып, анан ошо 28 жылдыкка эгемендүүлүккө даярдап черттик. Азыр ошол болгон эмебиз азаттыкта бар. Эгер кызыксаңыздар кирип көрсөңүздөр болот. Көргөнбүз. Көрүп койдук да. Биз ар дайым көрүп турабыз. Негизи эле бүгүнкү күндө мисалы жаштардын комузга болгон көз карашы кандай экен? Сизге баягы үйрөтүңүзчү деп кайрылгандар көппү? Бир мезгилдер болгон, комуз мындай унутта калып кетип бара жатканда, анан азыр ушул учурда талапка ушунчалык ылайык болуп атат. Комузду жаштар өтө баягы кызыгуу менен карап атышат, кызыгуусу артып, жаштардан өтө көп комуз үйрөнүп аткандардан, чыгып аткандардан да өтө көп. Эми комуз деген бул кыргыз үчүн өтө ыйык, улук аспап деп эсептейм. Андыктан эгерде даже кесибиң музыкант болбосо дагы ар бир кыргыз комузду билип алса, бул менче сыймык деп ойлойм да. Кайсыл жерге барса дагы чындыгында комузду көрсө, демек кыргыз деп билишет. Ошол сыяктуу эле. Сөзсүз. Үйрөнүш керек. Албетте. Ал эми сиз өзүңүз кантип кызыгып калдыңыз эле мына ушул комузга? Менин кызыгуум эми баягы болор бала богунан деп коет. Тайне тайтам колунда өсүп калдым. Анан ал кезекте жанагы проигрыватель деп койчу, Огонек деген журналдын ортосунда мындай пластинка, целлофановый болчу пластинкалар. Эми аны силер көрбөй калдыңар анда. Анан ошондойдон үйгө коюп берет эле, анан бийлейт элек. Ал кезекте Леонтьев, Пугачевалар ошолор ырдайт эле. Анан мен кулагыма кандай угулса, ал сөзү туурабы, туура эмеспи ишчесе, кулагыма кандай угулса, ошондой жаттачымын дагы. Анан айылда балдарды топтоп туруп, жыгачка шпагаттын жүйүн байлап, тетига узатып койчумун да, анан кийин аларга концерт коюп берчүмүн. Ошол шпагаттын жүйү ал шунурда ошондо. Ошондо шунурда. Анан айылда биздин ошо мен айылдын этегинде жашачумун. Бир эле кишинин үйүндө телевизор бар болчу да. Анан ошол жака айыл бир канча семья дейин, калп айтпайм, бир 15 семья.
барчып ошол жерде кино көрчүбүз да. Анан концерт болгондо ошол жерден көрөбүз да. Анан ошо телевизордон көргөн турап тигилерге концерт коюп берип атам да. Анан кол чапкыла дейчүмүн. Анан жана шыпыргы пыпыргы терип келип анан мага гүл бериш. Мен кыскасы аларды командовать этчүмүн, минтесиңер келсиңер депчи. Анан менин баягы бул тиги артисттик кесибим ошол бир 3-4 жашымда эле башталган деп айта алам. Андан кийин өзүмдүн ата энем колума келип калдым. Анан бул комуз менен ошо ооруп калдым окшойт да. Эми мамамдын айтуусуна караганда биз суу ташыйбыз, колонкадан суу ташып чаккандан жолдон туруп алып эле жыгачты алып эле ушутуп берет экенмин да. Комуз чертип. Анан комуз чертип элечи. Анан музыкальный школалар болчу жолубуздачы. Анан сабакка өтүп баратып деле баягы терезелерин карап жүрө берет элем. Кел атып деле мынтип карай берет элем. Балдар кет деп терезеден таңкылдатса болуп эле карабай тегереле эле жүрө беришим да. Анан кийинки жылы ыйладым, мен ошол жерге окушум керек деп элечи. Анан мени алып барып ошол мектепке беришти ата энем. Ошол мектепти бүттүм окуу жайды. 5 жыл окуп, андан кийин ушук Жалал абадта окудум дегендей. Негизи үй бүлөдөн каршылык болгон жок, ушул комуз ойноп. Жок, үй бүлөдөн каршылык болгон жок. Мен бөбөктөрүм деле чертет. Эми баягы мындай менчелик талабаттан чертпесе дагы мындай кызыгуулары бар, кармап кылдырат, чертишет да. Ошо. Эң алгач үйрөнгөн күңүз дейбизби же эң алгачкы чыгармаңыз кайсы болду, эсиңиздеби? Эң алгачкы чыгармам албетте эсимде. Биринчи гүйлөрдөн кербезинди үйрөндүм, а ырлардан кызыл гүл дегенди үйрөнүп, аны атама ырдаткам да. Атама чертип берет элем. Ошо атамдын ырдаганы боюнча өзүм үйрөнүп, анан кийин ага чертип бердим да. Ошо эң алгачкы кызыл гүл. Ал эми мына ошончолук жол басып өткөндөн кийин чоң сахнада чыгып алгачкы жолу ырдаганда кандай эмоциялар болду сизде? Мен чоң сахнага чыкканда азыр деле толкунданам. Ошол биринчи кездегидей. Ошондой толкунданам, даже эфирге келгенде деле толкунданам. Билбейм, жөн эле момундай келип эле ырдап койгон мен элестете албайм да. Бир толкундоо бар бул жоопкерчилик эл алдындагы деле. Сахнага чыкканда дагы албетте толкунданасың. Кээде бывает кандай бере турганыңды да бере албай толкундободойчу, ушундай болуп калат да. Анан албетте толкундоосуз болбосо керек деп ойлойм. Анда жөн эле кош көңүл караган сыяктуу болуп калабыз да. Анда бул дагы да болсо бир аз басаңдатуу максатында сонун бир чыгарма алгалы. Комуз кармап турганда комузду угуп алалы. Анда эмесе мен сиздерге Камчыбек Букалаевдин Адашкан жамгыр деген чыгармасын аткарып берейин. Бук болгон жан дүйнөмдү канча алдадым, булуттун билбеген сон кайтар жагым. Күн сайын сен тарапка тиктей берем, күтүүнүн чөлүн өттүм канча арманым. Ак гүлдөр, аппак гүлдөр, ай гүлдөр, адашкан жамгыр көрдүм, айта албадым. Санамда сагарнаган баягырды сай бойлоп тоскун келди шамалыңды. Акулар учуп өтсө карай берем, а балким айтамы деп кабарыңды. Көк гүлдөр, көк гүлдөр, көркөм гүлдөр, көрүүгө зар кылдыңбы караныңды. Билбеймин качан кетем, кайдан келдим, бир бурчун таба албадым батар жеримин. Биз эми бул жалгандан кездешпейбиз, бир гана сенден өтөр азар менин. Жаш болбойм, жакын болбойм, жар
болбой жар да болбой сен мага арман бойдон жашай бергин. Азаматсыз. Сөз жок. Албетте мына ушундай чыгармаларды ар дайым эле жаңыртканыңызга таазим. Анан эмне себептен Нур атыңыз? Эми баягы ар бир ата эне өзүнүн баласына ат коердон мурда ойлонуп койсо керек деп ойлойм да. Анан анысыңардай менин атам дагы, мен үй бүлөнүн баягы эң улуусумун. Атам менен апамдын алгачкы махабатындай жаралган. Анан атам койгон менин атымды. Анан учурунда бала кезекте атым аябай өзүмө жакчу эмес. Нур же Нар эмес же Бер эмес. Атам экөөбүз кырылып, эмнеге сен мага мындай атты коесуң? Эмнеге Айып чүрөк же болбосо Күн чүрөк же болбосо Айып Бери же Нургүл эмес деп эле кырыла берчимин да. Анан кийин бара менин атым наоборот эң сонун ат. Менин атым хит болду деп койсоңуз. Азыр кыздар узун аттарын кыскартып Нур кылып атышпайбы? Анан мен ошо азан чакырып атам менен апамдын тилек койгон ат экен. Бул эми папам айтышына караганда папам киномеханик болгон да. Анан баягы индийский кинолор ушундай аябай кыйналып анан аябай бактылуу болот эмеспи? Ошо Нури деген кинону коюп анан ошого да таасирлениптир. Анан мен өзү көлдө төрөлгөм. Анан көлдө баягы күн чыкканда күндөн биринчи Нур чыгат го. Анан ошондой болуп калыптыр. Анан дагы бир эмеси папам жаш кезинде ошо Кырчын деген китепти окуган экен. Ошондо Нур деген кыздын тагдыры жөнүндө экен. Анан кээде өзүм да ойлонуп калам баягы ошо атамдын айтуусунда кыйналып анан аябай сонун болгондо менин тагдырымда да ошондой кыйналып анан сонун болуп баратат дейм. Мындан ары баары сонун болот деген. Азыр сонун болуп аткан кези. Азыр мынакей караңыз, эми туулуп өскөн жериңиз ысык көл экен. Ал эми бала чак өткөн жериңиз Жалал экен. Кандайча мындай болуп калды? Азыр жашап аткан жериңиз Бишкек. Ошко качан деп койсоң. Эми мурда деген кайсыл жака жөнөтүшсө ошол жака иштешкен да. Анан ата энем ошо балыкчыда иштеп калып, анан ошол жакта төрөлүп калгам да. Анан төрөлгөндөн кийин ошо мен баягы биринчиси болуп жакшы бага албай калышса керек да. Анан тайынем айылгап кетип калды. Ушинтип кантип бала багсын оорутуп деп. Анан ошо мен тайынем чоңойтуп калат биринчи класска чейин. Анан биринчи класстан кийин уже кол арага жарап калгандан кийин кызматчы керек да үйгө. Анан мен кайра казарманга алып кетип калышат. Анан казарманда окуу жайды бүтүп, анан ушу Жалал Абадка бул жакта менин папамдын бир тууган эжеси ушул жака түшкөн. 10 баласы бар. Анан ошо туугандарга менен да жакыныраак бололу деген мааниде алып келишсе керек деп ойлойм да. Анан ошентип Жалал Абадка келип калгам. Эми сиз Ошко же Баткенге кетип калыңыз да. Эми баягы бүгүнкү күндүн кожоюну болбой туруп эртеңки күнгө кепилдик бериш кыйын деп коет. Балким туз насип болсо Ошко деле жашай берем. Мен үчүн Кыргызстан бардык жери. Кыргызстан бардык жери меники дегендей. Кандай жакшы, Кыргызстан бардык жери сизге. Ал эми шакирттериңиз боюнча кайрадан токтололучу. Жогоруда айттыңыз, шакирттерди тарбиялап келем деп. Бирок мүмкүн азыр ушул биздин эфирди көргөндөн кийин дагы да сизден кимдир бирөө комуз үйрөнгүсү келип калса же шакирт түшкүсү келип калса, кандай кылыш керек? Негизи эле сиз шакирт болоюнчу деп келгендин баарын эле кабыл аласызбы же кандайдыр бир талаптарыңыз барбы? Ошо мени кандай экзамен менен кабыл алса, мен деле аларды ошондой экзамен менен Сизди кабыл алам. кандай экзамен менен кабыл алышкан? Бизде деген эмес эми. Бул кайсыл инструментти үйрөнөйүн деп барсаң, негизи биринчи слухту текшерет. Баланын ошол жөндөмү барбы? Жөндөмү текшерип көрөсүң, далалаты барбы? Биринчи кезекте үйрөнө турган ошол баланы же кыздын биринчи каалоосу болуш керек. Аябай каалаш керек, мен үйрөнөм деп далалаттанып. Экинчи кезекте ошонун ар жагында дарамети барбы, аны текшерип көрүш керек. Эгерде ошол нерселерге талапка жооп берсе, анда ал баладан бир нерсе чыгат. Анан кээ бирөөнө каалайт, бирок далалаты жок болсо, кичине көйгөйлөр туулуп калат дегендей да. Анан эгерде мисалы бирөө үйрөнөт элем десе, мен ар дайым даярмын. Бирок мына ошол устаттар дейбизби, мугалимдерби, негизи ар кимдин методикасы ар кыл болот. Айрымдары аябай каттуу кармап үйрөтсө, айрымдары такыр мындай жумшактык кылат экен. Сиз кандай устатсыз? Эми чындыгында баягы өкүрүп бакырып үйрөткөндөн эме чыкпайт. Майнап чыкпайт да. Анан мисалы мынтип эле алгылачы, мектепте окуп жүргөндө
30 бала окусаңар бир класста, эжекеңер 30 балага бирдей эле сабак өтөт, 45 мүнөт. Ошону 30 баланын ичинен жакшы кабыл алганы бирөө болот. Андан кийинки кабылганы үчөө жакшы кабыл алат деп коем, мына жогорку деңгээлде. Ошо сыңар эле баягы айтып атпаймынбы баланын кабыл алуусунда депчи. Анан мугалимден аябай көп нерсе зависит этет. Методика ошондой эле күчтүү болуш керек. Мисалы мен өзүмдүн агайым жөнүндө учурдан пайдаланып айтып кетким келет. Эң биринчи алгачкы мугалимим менин бир тууган тай жеңем болчу, Мирабай Алиева. Ал киши бул дүйнөдөн өтүп кетти. Андан кийинки менин агайым ушул Жалал Абадта турат, Дүйшөн Молдобаев агайым. Саламатсызбы агай, жаңы жылыңыз менен. Анан учурдан пайдаланып так айтып кетем. Айта бериңиз. Ошол Дүйшөн агайдын методикасын айтайын, ушундай аябай мындай строгий болчу. Анан тапшырмасын тим эле кайра ошону кандай үйрөтсө ошону кабыл алганга аябай бизди ошентип үйрөткөн. Анан агайга чоң рахмат айтам. Учурунда балким кыйналып жаман көргөндүрбүз, бирок бул нерсенин жыйынтыгы жакшы экен да. Өзүрүн сонун көрүп атабыз, да. Анан кыйналмайынча эч нерсе болбойт. Жашоодо деле ошондой. Билбейм, оңой келген окат кайра эле оңой кетип калышы мүмкүн, а бирок кыйналган болсоң ошончолук берекелүү болот, ошончолук сиңимдүү болот. Агайыңыздын эң каттуу айтканын унута албай калган кайсы сөзү бар деп айтсак болот? Мисалы, агай мага каттуу айткан эмес, бирок заданияны берип туруп түшүндүрүп айтып туруп анан култап кетип калчу. Бир жолу эсимде общежитиядан келип, анан домашний тапочкачан эле келип, анан кайсы кара өзгөдү үйрөнүп атсам керек эле, анан ага култап кетип калып унутуп калыптыр да. Мен үшүп тоңуп, анан агай аябай кеч келген да, кеч келип унутуп калыптырмын деп кечирим сурап анан чыгарганда мен эсимде да. Ошондой күндөр. Ал эми сизде андай кызыктуу окуялар болбойт а? Шакирттерге. Мендеби? Жок, меники мисалы азыр учурда постоянно бир жерде турбай жатам. Бишкекте балким бир жыл кечке туруп калып атам, анан кийин кайра Москвага кетип калам, ошол эле кайра башка жака кетип калам, ушундай бир ордунда тура албайм. Ал жакта дагы комузду үйрөтөсүзбү ошондой? Эми ар кандай шарттар менен кетип калам. Ошол мисалы ошол эле Москвага барганда деле ошол жактан деле ошондой шакирттерди табам. Кайсыл жерге барбайын, ошо калоочуларга мен минтип ойлойм да, сен билген нерсеңдичи эгер бирөө сурап аткан болсо, ошону үйрөтпөй койсоң, анда сен жакшы деле адам эмессиң деп ойлойм да. Мисалы билген нерсеңди, даже аябай жакшы бир даамдуу тамак кылганды билген болсоң, ошонун айырмалуу рецептин берип койчу десе, бербей койсоң, анда сен ал тамакты берген кишиге деле жакшы деле эметпейт деп ойлойм. Андыктан ошондой сураган, өтүнгөн шакирттеримди ошентип тарбиялап келем. Чакыруу менен негизи кайсыл жактарга, кайсыл өлкөлөргө баргансыз? Чакыруу менен ошо Италияга баргам, Москвага баргам, ошол эле. Ал жактан кандай ийгиликтерди жаратып келдиңиз? Ал жактан эми 7 ай жүрдүм. Ошол эгемендүүлүктүн 28 жылдыгын даярдадым. Мондайча айтканда, баягы концертный программасын баары. Концерттик программаларды негизи чет жактан даярдап. Толугу менен ошол мен эми бийчилердин формаларын тигип бердим. Өзүм бийди билбесем дагы кыздарга бий үйрөтүп, бий даярдадык. Комузчулардын ансамблин чыгардым, жеке ырчыларды, кыскасы итальянецтердин оозун ачырдык десем жаңылышпайм. Эң жакшы эми бирок бир эле өзгөчөлүгү чындыгында итальянецтер мындай аябай талантты баалашат экен, өтө баалашат экен, анан музыка жандуу келишет экен, ыр жандуу келишет экен, анан ал жакта өзүң деле элестетсең, бир негир келип алып кыргыздын ырын ырдап, өлө сүйнөсүң го. Анан мен ошондой эле болмош керек аларгачы. Италиянын ырын жаттап аларга ырдап, тим эле аябай ушундай сонун сыйларды көрүп келдим, таанышып дегендей. Ал эми мына ошол италиялыктар комузга кызыгып, мен дагы үйрөнөйүнчү дегендер болдубу? Жок, мен ал деңгээлге жете албадым, убакыт аз болуп калды биринчиден. Экинчиден эми жакшы баштап келатканда ал жактан тил үйрөндүм, окудум өзүм 3 ай. Анан эми дагы вот жазда Кудай буйрса жол тарткан турам. Кетейин деп уже эми кетейин деп атсам, визам ачылып, анан бул пандемия болуп калып, пандемия пландардын баарын өлтүрдү. Анан эми жазда пландап атам. План демекчи, да кандай пландар бар? Негизи эле ошол маданият тармагында, чыгармачыл чөйрөлүктө кандай пландар бар? Балким шакирттер менен пландардын баарын мен ачык айтпайм, айтпай калдым. Айтсам эле болбой калат. Анан унчукпай эле кылып коюн, мону пландагам деп эле айтыш керек болуп калат. Ошо. Эң жакшы, анда эмесе дагы бир чыгарма сизден суруналы. Убакыт дагы өтүп баратат. Убакыт чыгарма иштейт. Албетте. Бир жакшы шаңдуу ыр тартуулап кетейин.
караймын көлдүн өйүзүн кыйын бо сени көрүшүм кыйноону салган жүрөктүн ачкычы жалгыз өзүңсүн кыйноону салган жүрөктүн ачкычы жалгыз өзүңсүн олтурам көлдүн боюнда ойлор көп менин оюмда кумдан көп ойго чөктүргөн кымбатым сенсиң оюмда кумдан көп ойго чөктүргөн кымбатым сенсиң оюмда шилемин көлдүн кумдарын таркабайт сенден кумарым ачкычы сенсиң жүрөктүн келсеңчи букет сунайын ачкычы сенсиң жүрөктүн келсеңчи букет сунайын келсеңчи букет сунайын Азаматсыз эжеке мына ушундай кандай сонун чыгармалар жакшы чыгармаларды жаңыртып берген үчүн сизге терең баашылык билдиребиз. Ал эми бизге берилген убакыт аяктап бара жатат. Анда эмесе сизге эркин микрофон берели, эл журтка бир салам дубан айтып жаңы жыл менен куттуктап мына быйылкы арстан жылы келатат. Быйылкы жыл ар бир кыргыздын үйүндө жалаң жакшылыктын жашааны болсун. Кыргызстаныбыз өнсүн, өссүн. Быйылкы жыл кой үстүндө торгой уялаган жылдардан болсун. Ар дайым ушинтип көгүлтүр экранда тез-тезден жолуктурганга Кудайым насип этсин. Ал эми сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайм, кең келечек каалайм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат сизге дагы ийгилик, ар дайым бар болуңуз, мына ушундай мукамды үнүңүз эч качан өчпөсүн дейли. Ал эми кыргыздын баары эле сиздин шакирттигиңиз боло берсин. Ой, рахмат. негизи эле кыргыздын сыймыктанган кыздарынан бири сиз. Чындыгында бир гана Кыргызстанга эмес, чет жактарга дагы барып, биздин коомубузду деги эле биздин улуттук аспабыбызды жаңыртып, аны менен тим болбостон мына жаштарды үйрөтүп келе жатасыз. Бул сиз үчүн, биз үчүн чоң бир сыймык десек болот. Ыраазычылык билдирели. Убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн, кыргыздын маданиятына салым кошуп жүргөнүңүз үчүн дагы да болсо ийгиликтерди жаңыртыңыз. Сиздин атыңызды укканда ушул эжеле деп биз дагы сыймыктанып жүрөлү. Ал эми урматтуу көрүүчү, биз көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Бизден алыстабаңыздар, анткени алдыда дагы бир сонун чыгарма, ар дайым жакындарыңыз менен, өзгөчө сүйүктүүңүз менен жанаша жанып, кош жылдыз болуп жымыңдап гана жүрөрүңүз деген максатта Кош жылдыз деген чыгарманы кое кетсек. Албетте, анда эмесе келиңиздер, кабыл алыңыздар. Мына ошол Аваз Акимов менен Айдына Декадан Кош жылдыз чыгармасы сиздер үчүн болсун.